УКМК мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин кармалышы комторго жана кымбат баалуу кыймылсыз мүлккө байланыштуу. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коррупцияга жана мыйзамсыз байга шектүү катары кармалды деп бүгүн 27 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети расмий кабар таратты. Маалыматка ылайык, Абылгазиев өкмөт башчы болуп турганда мыйзамдарды бузуп, Комтөр Голд компания ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго кол койгон. Атайын кызмат белгиленгендей, бул токтом кабыл алынып жаткан кезде аталган кендин аймагын кеңейтүүгө тыюу салган токтом күчүндө болгон. Ошондой эле УКМК Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда өзүнүн активдерин мыйзамсыз көбөйткөн деп айыптоодо. Аларды мыйзамдаштыруу үчүн Бишкек-Чүй жана Ысык-Көл облустарынын аймагынан кымбат баалуу мүлк сатып алган жана элиталык көп кабат үйлөрдү куруу тармагына каржы салган. Мындан улам ал кылмыш жообуна тартылбаш үчүн бул активдерди башка адамдарга жаздырып койгон деп аталган мекеме жөө келтирүүдө. Булак Супер KG. Самара Каримова арноо концертин алып барабы. РЧ Самара Каримова көрмандарына жагымдуу маанай тартуулап, жеке майрамдары куттуктоо максатында Самарадан Ырбелек долбоорун ачып жатканын Instagram баракчасына жазды. Көрмандарымдын суранычы менен Самарадан Ырбелек долбоору. Жакындарыңызды, ата-апаңызды, сүйүктүүңүздү куттуктап, жакшы каалуу Ырбелек сунсаңыз болот. Жакында өзгөчө форматта чыгады. Буйрутма берүү 0773 91 11 11. YouTube каналымда, ФБ Одноклассник Instagram баракчаларымда чыгып турат. Өздүк майрамдарга өзгөчө белектеген арчы. Булак Назар Ньюс. Жаныш Бакиевдин аялы Кыргызстанга келди. Эртең Жаныш Бакиев дагы келеби. Достор тобунун ажарлуу мээримдүү досубуз Орозгүл Токторбаева келип кубанычыбызда чек жок. Жакшы долбоор менен келди, ишине ийгилик деп РЧ Айчүрөк Султанова Фейсбуктагы баракчасына жазды. Орозгүл Токторбаева кадимки Жаныш Бакиевдин аялы катары белгилүү. Анын Кыргызстанга келиши коомчулукта ар кандай түшүнбөстүктөрдү жаратууда. Эртең Жаныш Бакиев да келеби деген суроолор коюлуп, кыжаалат болгондор арбын. Булак Аркүмен KG. Сырдуу билдирүүлөр. Бактыгүл Бадыеваны кимдер коркутуп жатат? Эстрада ырчысы Бактыгүл Бадыева акыркы күндөр өзүнүн Instagram баракчасына суроо жараткан билдирүүлөрдү калтырууда. Көрмандары ырчынын мындай кадамынан кийин анын жашоосуна тынчсызданып жатышат. Азыр менин дарегиме карата коркутуулар болуп жатат. Мен эч кимден эч качан коркпойм, бир гана Алладан корком. Эгер мага бир нерсе болсо, сүрөттөгү адамдар күнөөлүү болот. Кийинчерээк сүрөтүн жарыялайм. Көшөгүн ачууга туура келди. Азырынча мен ал адамдардын сүрөтүн жакындарыма, курбуларыма жөнөтүп жатам. Эгер мага кыздарыма үй бүлөмө бир нерсе болсо, жакындарым күнөөлүүлөрдүн сүрөттөрүн жана менин катымды чыгарат деп жазган ырчы акыркы постуна. Коомчулукта мындай билдирүүлөрдөн кийин ар кандай божомолдор айтыла баштады, бирок ырчы айым бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Булак Назар Ньюс. 3 кызым өч башка ооруканада. Анжелика кыздарынын жана өзүнүн абалы тууралуу айтты. Ырчы Анжелика Кайратова өзүнүн жана 3 кызынын учурдагы абалы тууралуу өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Кырсыктап калдык, 3 кызым 3 башка ооруканада. Айлиним экөөбүз колубузду бекем кармашып бири-бирибизге жардам берип жатабыз. Айымым, Элимамды сагындым. Айымкамдын колу, буту, бели сыздатып жатат. Жаным, мен үчүн баарыңар кичинекейсиңер, жаныңарга бара албаймын деп жатам. Элимамды көрүп биринчи жүрөгүм түшкөн, бир бети көк ала шишиген жаным. Белим чачырап жатса дагы кыйкыра албадым. Кыздарымды коркутуп алам деп корктум. Аябай чыдамкай кыздарым өсүп келе жатыптыр. Аман болгулачы анан айымдарым деп жазган ырчы. Ошондой эле Анжелика кыздар менен учурда бир аз убакыт гана видео байланыш аркылуу сүйлөшүп жаткандыгын кошумчалады. Булак Супер KG.